кутмандуу күн мекендештер. Росбанкта биздин сделкабыз бир нече мүнөттөрдөн кийин башталат, Кудай буйрса. Жаңы жылга чейин Росбанктан өзгөрүүлөр болуп, первоначальный взностун суммасы 30%ке чейин жогорулаган. Бирок сүйүнүчтүү кабар болуп, дагы кайрадан 20%ке түшүрүп, мынтип уже сделкаларды дагы өткөрүп баштадык. Ал эми сделка боюнча айтсам, кардарларыбыз Кыргызстандын жараны официальный жумуш болгондуктан бизге кайрылып, үй алганга кайрылышкан, ошентип уже иштеп баштаганбыз. Сделкабыз жакшы болот деген ойдомун. Ал эми Росбанк жөнүндө айтсам, Кыргызстандын жарандарына одобрение берет жана Кыргызстандын жарандары менен иштешет. Бүгүнкү сделка боюнча айтсам, кардарларыбыз Кадырова Аида эжекебиз Кыргызстандын жараны Подольск шаарынан 52 квадрат метрдеги турак жайга ээ болгону турат. Сделканын жүрүшүн толук көргөзөбүз. Саламатсызбы, урматтуу мектептештер. Бүгүн Росбанкта иликтүү сделкабыз аяктады. Кадырова Аида эжекебиз 2 бөлмөлүү город Подольсктан турак жай алды. Куттуктайбыз Аида эже. Аида эже, бөлүшүп кетсеңиз, процесстерди кандай болду? Сделка кандай өттү? Кандай нюанстар болду? Кыйынчылыктар кандай болду? Сделка аябай жакшы өттү, бат өттү. Эмнеден кыргыз жараны болуп, официальный иштегенибиз үчүн ушул эмеге одобрение алдык Росбанктан. Анан 2 бөлмөлүү үй алдык Подольск шаарынан, 52 метр квадрат. Кыйынчылыктар болду бир аз, бирок акыры күтүп ийгиликтерге жетиштик. Ошол баарына каалайм, баардыгы ишенсин, пускай добиваются, берут в ипотеку дома. Канча убакытта сделка ачтыңыз, канча күттүңүз, канча үй карадыңыз? Үйдү бат эле таптык, көп деле издебедик, бир 5-6 жолу үй карадык. Сделка деген 1 айда болду. Из-за того, что жаңы жылга туура келип калган. А так 2 жумада сделка чыкты. В апреле договор составлять эттик, но ортодо кичине промежуток болду. Албай калат окшойбуз деп, потому что биринчи одобрение деген 3 миллион 900 болчу. Ал бир кишиге 2 бөлмөлүүгө жетпейт болчу, ошого күттүк. Экинчи одобрение 5 900 болчу. Bir aydan kийинди. Ал дагы жетпей, 2 бөлмөлүүгө жетпеди, ошон үчүн бир азга күтүп турдук. Анан кийин уже 8 миллион болгондо на двухкомнатное одобрение берилди Росбанктан. А биринчи берилгендери Сбербанктан болгон үчүн ала албадык. Өзүмө жалгыз бир кишиге 8 миллион. Кана сен алчы, сен алгандан кийин биз дагы алайлы деген менин партнерлорум, менин напарниктерим, жумушта иштегендер, ошолордун баарына айтмакчымын. Можно не бояться, потому что мен башында эле Самарага ишенчүмүн. Кийин ар ким коркутканда дагы мен айтканмын, что Самара алып бере алат деп. Мына Самаранын жамаатына, Кечин недвижимосттун жамаатына баарына рахмат айтам. Самарага
айрыкча чоң рахмат айткым келет, потому что булардын жумушу деле өтө татаал, оор экен. Бул чет өлкөнүн адамдары менен сүйлөшүш деле өтө татаал чындыгында. Анан ошо ортого аябай өзүнүн күчтүүлүгү менен туруп берди бизге. Ошончолук биринчи одобрениеден болбосо дагы ошо үчүнчү одобрение менен ушундай үйгө жетишип отурабыз. Рахмат силерге, ийгилик, алам дегендерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми турак жай жөнүндө айтсам, эгерде Москва шаарында алам десеңиз, Москва шаарда 2 бөлмөлүү турак жай квартиралар 9 миллиондон жогору. Ал эми областтан болсо 6 миллиондон башталып, орто эсеп менен 7-8 миллиондун тегерегинде турак жай алсаңыз болот. Ипотека алыш үчүн албетте эң биринчи бул биз менен келишим түзүшүңүз керек. Сизге консультация берип баштап, эгерде шартыбыз сизге туура келсе, биз менен иштешип турак жай алсаңыз болот. Эгерде Кыргызстандын жараны болсоңуз, өзүңүздүн документтериңиз керек. Паспорт, перевод, СНИЛС, ННН, трудовой договор жана дагы ишканадан эч кандай документ күтпөйбүз. Госуслуга подтвержденный болсо, ошол жактан зарплатаны алып, анан банкка жиберебиз. Турак жай негизи канча айда чыгабыз? Эң азы дегенде 20 күндө чыгышыбыз мүмкүн, эң көбү деген 1,5 айдын ичинде сделкага чыгабыз. Эгерде сиз дагы Россия аймагында официалдуу түрдө иштесеңиз, жумушуңуз 3 айдан өтсө, турак жай алам десеңиз, сиз дагы кайрылсаңыз болот. Биздин кеңселер Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург жана Екатеринбург шаарларында бар. Биздин компания кыргыз жарандарына жана Россия жарандарына Россияда турак жай алганга көмөк көргөзүп келет. Ал үчүн биздин көрсөтүлгөн телефондорго байланышып, офистерибизге дагы келсеңиздер болот. Офистерибиз күн сайын саат 9-дан кечки 7-ге чейин иштейт. Эч дем алуусуз сиздерди күтөбүз.